Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерге жалпы официалдуу түрдө кайрылуу. Азыр саат 3:15 өтүп жаткан мезгил, флагман автосалонунда турабыз. Урматтуу жамаат, официалдуу түрдө Байханга болгон сбор азыркы убакыт менен толугу менен жабылды. Болгон волонтерлор, региондогу чогултам деген адамдардын бардыгы токтотууда, жана андан сырткары поколениялар дагы токтотууда, жана болгон волонтерлор эртең дагы иштеп беребиз, кызмат кылып беребиз деген волонтердин бардыгы бүт токтотулду. Андан сырткары кээ бир адамдар бар, Дамир байке. Мисал үчүн 20 жылдык элери 1987 жылы кагалары сумманы чогултотат. Эгер эртең алып келип беребиз десеңер, М-банкка салып берсеңер болот. Же такыр эле подотчет керек десеңер, экранга жазылып, номерге чалып келип берсеңер болот. Экинчиден, фур айдагандар да чогултутат, алар келели, келебиз дешкен. Алар деле кааласаңар М-банкка же өзүнө беребиз десеңер, келип өзүнө тапшырсаңар болот. Бирок абдел айткандай, сбор официально жабылды. Эч жерде акча чогултулбайт. Болгон эртең менен мал мүлктөр сатылат, мал базарда, Ошто, Жалал Абадтан, Бишкек, Чүй, Токмокто мал мүлктөр, койлор, аттар сатылат. Ошолордун суммасы толук чыкса, анан эртең кечинде Оштун акчасы, Жалал Абадтын акчасы, анан абеттерде түштө Россиядан келген суммалар толук айтылса, жана бүгүнкү түнкү счет менен эсептелсе, бардык сумманын статистикасы, жыйынтыгы эртең күндүзү бир белгилүү саатта айтылат. Дагы кайталап коелу, сбор официально жабылды. Эч жактан акча чогултмай жок. Чогулган чоң суммаңар болсо, подотчет кааласаңар берди бергиле банктан, кааласаңар такыр эле өзүнө беребиз десеңер, алып келип бергиле. Массовка уже токтоду. Студенттер, волонтерлор, ыктыярчылар, поколенияларга абсолютно уже сбор жабык. Барыңыздарга чоң рахмат. Мындан ары туугандар, дагы белгилеп кетмекчибиз, сиздерден сураныч, колдон келишинче ушул видеону репост кылып, бүт жакка таркатканга аракет кылып бериңиздер, сбордун жабылуу тууралуу. Андан сырткары флагман автосалонунда эртеңки күндөн баштап өзүнүн жумушун улантат. Сбор автосалон флагманда мындан кийин ушул убакыт менен токтотулат. Бияка келбестен только гана флагман өзүнүн жумушун гана мындан ары улантат. Урматтуу Москва жана жалпы Россия шаарындагы айдоочулар, такси тармагында эмгектенген мекендештер. Эгерде сиздер мыкты жана ишеничтүү такси парк издеп жүрсөңүздөр, анда сиздерге Белес паркын сунуштайбыз. Белес паркынын өзгөчөлүктөрү: парктын комиссиясы болгону 1%, 24 саат бою сурооңузга жооп берип, кызматыңызда болот. Жана 24 саат бою өз иштеген акчаңызды каалаган убакта эч кандай тоскоолдуксуз чечип аласыздар. Эгерде сиз дагы да толугураак маалымат алам десеңиз, анда экрандагы номерлерге чалып жазыңыздар. Белес паркы кызматыңыздарда. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Кыргыз элибизден миллион жолу айлансак арзыйт. Миллион, триллион, миллиард жолу айлансак арзыйт туугандар. Анткени 2 жуманын ичинде 3 улубузга 6 миллион доллар акчаны топтоп беришти. Bir уколдун баасы 2 миллион доллар. Сомго эсептегенде 170 миллион сом. Бул биздин кичинекей уулдарыбыздын ата-энеси кадимки эле карапайым инсандар. Бирок бул жерде кыргыз элибиздин берешендик, кыргыз элибиздин жан дүйнөсүнүн байлыгы, кыргыз элибиздин принципи, кыргызды кыргыз таштабайт деген сөзү туугандар. Дүйнө жүзү таңмалтат кыргыз элине. Кошуна өлкөлөр байкатасыздар, видео чыгарып атат, кыргыз элине таң калса болот. Анткени bir жумада, 2 жумада 6 миллион акчаны чогултуп берди. Сомго эмес, долларга туугандары. Кыргыз элибизден айлансак арзыйт. Анткени таштап койгон жок да. Бул инсандардын көзүнөн үмүтү дагы өчүп калган туугандар. Кантип бул акчаны табабыз деп. Бирок Алла разы болсун. Бирөөгө бирөө себепчи болуп, кыргыз элибизге ушул нерсе жетип, акча чогулду. Кызмат кылган ар бир инсанга Алла разы болсун дейбиз. Эң биринчи баштаган Аскаров Дубай, Атакул Жалилов, Дамир агаларыбыз жана көптөгөн аты атыла турган инсандар көп да. Бул силерге рахмат айта албай калабыз. Негизи бул иште бири-бирибизге рахмат айтып, бири-бирибизден ыраазычылык айтыштын кереги жок. Анткени бардыгыбыз ниетибиз бир, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн. Мен мындан рахмат күтпөйм. Мен мындан деле рахмат күтпөйм. Лично өзүм эртең сбор бүтсө, мисалы үчүн бисмилля деп мен кийим аламда, мен кетем жалалып. Ушундай эле. Анткени бул иш Алла үчүн кылынып атат. Ар бирин атасак, жана Дамир агабыз видеодо айткандай, биз бирөөдөн рахмат күтпөйбүз. Бир гана Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн кызмат кылдык депчи. Ушул Москвадан дагы волонтерлор өтө кызмат кылышты. Москвадан, Кыргызстандан, 7 областтан, аягында
поколение болуп 2000'дер, 2002, 97, 98, 96 ар бир групп ачып, ар бири өздөрүнүн салымдарын кошушту. Мен өзүм көргөндөр Москвада кызмат кылган волонтерлор туугандар. Бул Москвада ар бир секунд, ар бир саат, ар бир минутта балуу. Ошентсе дагы өздөрүнүн убактыларын аябастан, ушул кичинекей нарселердин өмүрү үчүн күрөшкөн волонтерлорго чоң рахмат жана Аллах ыраазы болсун деп дуа кылыңыздар туугандар. Анткени бул инсандар, волонтерлор бирөөдөн бир сом алган жок. Бирөөдөн рахмат үмүт кылган жок. Бир гана Алланын ыраазычылыгы үчүн деп кызмат кылышты. Бир сом бирөөдөн алган жок. Таксисттер да кызмат кылып жүрүштү. Менин бензиниме бензин куюп бер деген адам болгон жок. Менин тамагыма акча бер деген адам болгон жок. Бүт бардыгы жанынан жүгүрүп атты да. Ушул инсандарга ушул видеону көрүп атсаңыз, пауза кылып бир дуа кылып коюңуздар. Бир дуа кылып коюңуздар туугандар. Ден соолугун берсин. Жана жалпы кызмат кылган инсандарга, ушул өздөрүнүн ленталарына, YouTube каналдарына чыгарып аткан блогерлерге да рахмат. Бүгүнкү күндө сборлор жабылыптыр, жана урматтуу мекендештер официалдуу түрдө жабылыптыр. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эч кандай эч жака акча которбойт экенсиздер. Болду, бүттү, чогулду. Бул да болсо биздин кайрадан айтабыз, кыргыз элибиздин берешендиги. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, кыргыз элим. Бири-бирибиз менен сыймыктансак арзыйт. Кыргызстан алга өркүндөй берсин, өсө берсин. Ар бир кызмат кылган инсандар чоң рахмат, бар болуңуздар. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерге жалпы официалдуу түрдө кайрылуу. Азыр саат 3-төн 10-15 мүнөт өтүп жаткан мезгил, флагман автосалонунда турабыз. Урматтуу жамаат, официалдуу түрдө Байханга болгон сбор азыркы убакыт менен толугу менен жабылды. Болгон волонтерлор, региондогу чогултам деген адамдардын бардыгы токтотууда, жана андан сырткары поколениялар дагы токтотууда, жана болгон волонтерлор эртең дагы иштеп беребиз, кызмат кылып беребиз деген волонтердин бардыгы бүт токтотулду. Андан сырткары кээ бир адамдар бар, Дамир байке. Мисалы үчүн 20 жылдык элleri 1987 жылы кагалары сумманы чогултутат. Эгер эртең алып келип беребиз десеңер, М-банкка салып берсеңер болот. Же такыр эле подотчет керек десеңер, экранга жазылып, номерге чалып келип берсеңер болот. Экинчиден, фур айдагандар да чогултутат, алар келелек, келебиз дешкен. Алар деле кааласаңар М-банкка же өзүнө беребиз десеңер, келип өзүнө тапшырсаңар болот. Бирок абдел айткандай, сбор официально жабылды. Эч жерде акча чогултулбайт. Болгон эртең менен мал мүлктөр сатылат мал базарда. Ошто Жалал абадтан Бишкек Чүй Токмокто мал мүлктөр, койлор, аттар сатылат. Ошолордун суммасы толук чыкса, анан эртең кечинде Оштун акчасы, Жалал абадтын акчасы, анан абеттерде түштө Россиядан келген суммалар толук айтылса, жана бүгүнкү түнкү счет менен эсептелсе, бардык сумманын статистикасы, жыйынтыгы эртең күндүзү бир белгилүү саатта айтылат. Дагы кайталап коелу, сбор официально жабылды. Эч жактан акча чогултмай жок. Чогулган чоң суммаңар болсо, подотчет кааласаңар бергиле бергиле банктан, кааласаңар такыр эле өзүнө беребиз десеңер, алып келип бергиле. Массовка уже токтоду. Студенттер, волонтерлор, ыктыярчылар, поколенияларга абсолютно уже сбор жабык. Барыңыздарга чоң рахмат. Мындан ары туугандар дагы белгилеп кетмекчи, сиздерден сураныч колдон келишинче ушул видеону репост кылып бүт жакка таркатканга аракет кылып бериңиздер, сбордун жабылуу тууралуу. Андан сырткары флагман автосалонунда эртеңки күндөн баштап өзүнүн жумушун улантат. Сбор автосалон флагманда мындан кийин ушул убакыт менен токтотулат. Бияка келбестен только гана флагман өзүнүн жумушун гана мындан ары улантат. Ассаламу алейкум бардык россиялык мекендештер. Биринчиден баарыңыздарга ыраазычылык айтабыз. Бүгүн 22 март 2025 жыл. Бүгүн биз буйруса мынакей сборду жабуунун алдында турабыз. Бүгүнкү күн боюнча сиздерге отчет берип коелу. Ысык көл обласы Сары Камыш айылы 26 000 рубль бериптир. Стройкадагы байкелерге да ыраазычылык 85 000 рубль. Өмүр дарагы кайрымдуулук фонду 207 700 рубль бериптир. Бир эжекебиз алтын алып келип бергенде эле 17 000 рубльга саттык. Жердеш Ру чайханасы 100 000 рубль. Алай коому 551 300 рубль. Ал эми ушул жерде күнү түнү чуркап жүргөн биздин волонтерлорубуз буйруса бүгүнкү күндө 776 200 рубль чогултуптур. Общий отчетту мынакей Байсал акебиз окуп өтсүн буйруса. Общий отчет ошондо бүгүнкү общий отчет наличка болуп чогулган 1 763 200,
жана картага түшкөн акча 1.376.630. Ушул кошулган акча 3.139.830. Азыр силерге Мамир общий Россияда 3 балага чогулган акчаны айтып койсун. Москва шаарында жана Россиянын башка шаарларында 2 күндө байканга чогулган акча, Тиньковко түшкөн акчалар 2.817.593, Сбербанкка түшкөн акчалар 1.171.240, волонтерлор чогулткан жана башка наличка акчалар, наличка 4.432.125, итого байканга 2 күндө чогулган акча 8.920.958 рубль. Хамзага жана Асланга бүткүл Россия жергесинен чогулган акча итого 52.794.300 болгон. Итого Россия боюнча 3 наристеге чогулган акча 61.715.258 рубль чогулду. Кол чалып коелу туугандар. Жана ошондой эле туугандар, бүгүн биздин штабыбыз Кудай кааласа ушул менен жабылды. Байкандын өкүлүнүн акчаны өткөрүп беребиз. Ана бисмилла деп бардык волонтерлор биз барын жеңдик күч септер чечип, мындай сыноону эч кимге бербесин. Жашасын Хамза! Жашасын Байкан! Жашасын Байкан! Ура! Урматтуу жамаат, Кыргызстан боюнча бардык аймактарда жалпы Кыргызстан мамлекетибиз боюнча байканга болгон сбор толугу менен жабылды. Автосалон флагманда мындан кийин сбор болбойт. Мурунку ишин алып барып жүргөн ишин улантат. Азыркы мезгилде байкандын эң жакын туугандары жана ушул процессте баштан аягына чейин катышкан инсандардын арасынан ушундай бир ыраазычылык алып коелу. Баш бисмилла. Амин. Кудайым ушу силерге биринчиден ден соолук берсин. Кызматыңарга ушунчалык биз ыраазы болуп отурабыз. Дайым ушу ден соолугуңар чың болуп, өмүрүңөр узун болуп, элдин кызматына жүрө бергиле. Эч бир айтырга сөзүбүз жок, биз ыраазыбыз. Ушунчалык кызматыңарга, элге, кыргыз элиме ыраазычылык. Ушунчалык ушу небереме жардам берип, канчалаган адамдар жардам берди. Ушулардын жардамдары кабыл болсун. Жараткан Аллахым бардыгына жакшы күндөр насип кылсын. Заманыбыз тынч болсун, ынтымакчылык болсун барыбызга. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Булаган ынтымак болсун, заманыбыз тынч болсун, мамлекетибиз бир өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуп, өнүгүшүнө жараткан Аллахым өзүң жардам берсин. Ушул жердегилердин баарын үй бүлөлөрүнө бакыт берсин, ден соолук берсин. Дайым ушул жакшы күндөрдө учурашканга Кудайым баарыбызга насип этсин. Рахмат сиздерге. Амин. Амин. Кыргызстан дүйнө жүзүнө рекорд койдук. 2 жумада 3 баланын 6 миллион доллар собур болду. Ишо андан ашкан дагы мал мүктөр калды. Бүгүндөн баштап жалпы мынакей азыр түнкү саат 3 ушундан баштап байканга сбор токтотулду. Эч жерде акча чогултуулар болбойт, эч жерде сборлор болбойт. Дагы да кайталап өтөм. Молодцы. Биз бунун башына чыктык. Биз гана жон гана себепкербиз. Соолуктун баарын алган силерсиңер. Урматтуу кыргыз элим. Ошол эле кезде айтып кетейин, ортодо акча чогултуулар болгон, мисалы фура айдоочулары жана ошондой эле Россия, Москва, Европа кыргыздар биримдиктери чогултуп атышкан. Алар болсо Мбанкка эле которуп койсоңар, полный отчеттор иншалла эртеңге чыгып калат. Ушул менен айтып кетчү нерсе, полный акчалар чогулуп, Хамза, Аслан жана Байкандын сборуна жетчү акчалар жетти. Сбор толугу менен жабылды. Молодцы кыргыз элим. Дагы бир эле туктап кетем. Барыңыздар, жашаңыздар, бар болуңуздар. Орозо, быйылкы орозо өтө өзгөчө болду. Ассаламу алейкум. Барыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун.
алейкум жамаат. Силерге чоң рахмат. Кыргыз элим ушунча кайдыга карабай бизге жардам бергенге чоң ыраазычылык билдиребиз. Билүүбүз менен анан ушул флагман Адел сага чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Силер жамаатыңа силерге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Ушунча жардам берип ыраазы болсун. Байкандын ушунча адамдардын көмөгү менен жабылган эмесине Алла ыраазы болсун. Ушул жерде иштеген биргелерге кызматкандар балдардын. Урматтуу кыргыз элим, мынантип неберем Байкандын зубору жабылып турат. Кыргыз элим журт чекелерден баардык жерден акча топтолуп, мынантип сүйүнүп турган кезибиз. Рахмат сиздерге. Анан мына флагман автосалонунун жааматтарына чоң ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз элине чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Баарыңыздардын даражаңыздарды бийик кылсын. Ар бир үй бүлөңүздөрдө береке пейиз берсин. Өмүрүңүздөргө, ыйманыңыздарга береке берсин. Дайыма элдин кызматында болуп жүрө бериңиздер. Биздин үй бүлөнүн атынан терең ыраазычылык билдиребиз балдар. Ушул видеону бүткүл Россиядагы Москва шаарында менен кылган биздин кыргызстандык борлошторубузга чоң рахматыбызды айтып коелу. Баарыңыздардан Аллах разы болсун. Байхан Руслан Хамзанын атасы. Бул Байхандын атасы. Бул Асландын атасы. Силерди бизди башыбызды бириктирип, ушундай жакшы Алла Тааланын жолуна чуркаткан себепчи болгон ушул жигиттер. Айрыкча мына Москвада чуркап жүргөн мен аттарын атайын жазып алдым. Анткени дайым ушулар менен биз байланышта болуп турдук. Азиз аке, Карасулу Көзүн акабыз бар, Байсал бар, Мамыр ака бар, Тимур, Анар эже, Арстан ака бар, Нуртилек, Жеңиш, багы такси кызматында иштеген Нурия карындашыбыз бар экен. Анын үстүнө баягы Рустам деген блогер инибиз, бардык блогерлер барыңардан Аллах разы болсун. Иш менен болуп силерге рахмат айта албай калабыз. Негизи бул иште бири-бирибизге рахмат айтып, бири-бирибизден ыраазычылык айтыштын кереги жок. Анткени бардыгыбыз ниетибиз бир Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн. Мен мындан рахмат күтпөйм. Мен мындан деле рахмат күтпөйм. Лично өзүм эртең сбор бүтсө, мисалы үчүн бисмилля деп мен кийим түйүм алам да мен кетем жалап. Ушундай эле. Анткени бул иш Алла үчүн кылынып атат. Бунун соогун, бунун рахматын, бунун берекесин, бунун натыйжасын эртең мен Алланын астында эсептешип алабыз. Ошон үчүн бул иште анча-мынча адамдын атын ата албай калса, капа болмой жок турганда. Ниетибиз бир Аллах үчүнбү? Болду. Айрыкча мына чайханаларда жакшы туруп берди. Бардык чайханалар акча берип берди. Мына чайханасы өзүнүн 10 күндөн бери бекер штат болуп аткан. Мына метро Медведковада Кумар деген акабыз бар экен. Ушул Фрунзе деген чайхана иштетип, бул киши да жакшы бир салымдарын кошту. Баарыңардан Аллах разы болсун. Ишиңерге ийгилик, эч жамандык көрбөгүлө. Максимально ушул видеону Россиядагы мекендештерге жөнөтүп койгула. Москва шаарындагы таксист бир туугандарыбызга, стройкада иштегендерге бардык ушул видеону ким көрүп, ушул балдарыбызга 100 рубль, 1000 рубль канча берген болсо, баарыңардан Аллах Таалам разы болсун. Биз дагы Россиянын соогун билебиз. Биз дагы Россиянын кыйынчылыгын билебиз, түшүгүн билебиз. Биз дагы белибиз кат электе барып, силерге окшоп Россияда биз дагы орустун нанын жеп иштеп келгенбиз. Так что силерге баш изdeyip чоң рахмат айтабыз. Буюрса, статистика чыкса, отчет чыкса, баарыңарга жакшы сумма натыйжасы болот. Ассаламу алейкум.